Анан биз деген бүгүнкү күндө айымдар адамзаты тамак жоктон эмес, тамак көптөн ооруп атабыз наоборот. Ожирение каяктан, сахарный диабет каяктан, атеросклероздор каяктан, ошонун баардыгы эле избыточный, чересчур туура эмес тамак жегенден болуп атат да. Саламатсызбы, урматтуу Биринчи байлык ден соолук подкасттын каналынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Биздин каналда 70%дан көбү айымдар. Айымдардын мынакей жакында майрам келатат, жаз майрамы. Анан эң негизги майрам ушу азыр Рамазан айы эмеспи? Ошол кош майрам менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Ошон үчүн сиздерге белек катары бүгүн биздин темабыз дагы айымдар жөнүндө. Айымдын орозо айында ден соолугу. Орозо кармаган айымдардын ден соолугуна кандайча таасир берет? Туурабы, туура эмеспи? Бирок аябай көп суроолор бул боюнча. Ошон үчүн биз адаттагыдай эле биздин каналда жалаң гана адистер келет. Бүгүн дагы ушул аялдардын ден соолугу боюнча биз каналыбызга жаңыл айымды чакырдык. Жаңыл айым, мынакей мен сизди билем, көп жылдан бери ушул адистикти аркалап келатасыз, врач-гинеколог катары. Анан өзүңүз дагы мындай диндеги айымсыз. Ушул суроолорду аракет кылайлы. Мен бербей калгандарымды сиз эстетесиз. Анан мен ойлойм, мен бербей калган суроолорду биздин подписчиктер берип жазат депчи. Анан жаңыл айымдан сөз алып алайлы. Ошол суроолорго өзүңүз жооп бергенде, бересизби? Макул. Эң сонун. Анда баштай берели. Орозоңуз кут болсун биринчи. Рахмат, бирге болсун. Орозо убагында бир кандайча айымга ден соолугуна таасир этет? Жакшы жагынан баштайлы. Орозо кармагандын өзгөчө аялдардын ден соолугуна кандай жакшы таасирлери бар? Эмеге токтоло кетсек, бул орозо деген бир жылда бир келүүчү ыйык ай. Бул айда мындай руханий ден соолук болбосо деле тегеректени баарыбыз байкабайбыз. Баардыгы урушпай калат, жолдо пробка азайып калат. Бир кандайдыр бир күн жай болсо, ошол күнү жамгыр жаап берет, кыш болсо жылуу болуп берет. Мындай өзүнүн да бир немеси, касиети бар да. Канча мына орозо бүткөндөн кийин 6 ай кармасаң, бул чоң сооп экен дейт, 6 күн кармасаң чоп сооп экен дейт, бирок 6 күн эч ким чыдай албайт. 30 күн болсо мындай бат эле өтүп кетет. Ачкачылыгыңды эле сезбейсиң, мындай күнүңдө берекелүү болуп көп жумушка жетишесиң да. Бир жагынан ошол аябай щедрый, мындай кенен ай. Экинчиден любой эле бүгүнкү күндө мындай азыр нутрициологдор аябай модно болуп кетти. Жана мурунтан бери эле ушу ден соолук менен иштеп келген знатокторду, знахарьлерди угсак, алар обязательно бир айда бир же бир жумада бир мүмкүн болсо чистка кылып тургула дейт. Же жалаң айран ичкесиңерби, же алма менен гречка жейсиңерби, то есть башка тамактын баардыгын жыйыштырып коюп, ошону менен кылгыла, организмде эс алыш керек дейт да. 7-ден 8-ден жебегиле организм эс алыш керек дейт. Бул биз бир жылдан бери топтоп келген организмди баягы күчтүү неп салабыз го, аябай загруженный болуп иштетип салабыз го, ошону таштай турган, эс ала турган организм да. Анан биз деген бүгүнкү күндө айымдар адамзаты тамак жоктон эмес, тамак көптөн ооруп атабыз наоборот. Ожирение каяктан, сахарный диабет каяктан, атеросклероздор каяктан, ошонун баардыгы эле избыточный, чересчур туура эмес тамак жегенден болуп атат да. Анан ушул айда бизге Кудай баягы 11 ай болуп чогултуп келген шлактарды таштай турган, моралдык жактан жаман ойлордун баарын таштап, жаңы жашоого баштоого мындай шак түз берет. Организм деген канчалык ачка болсо, оказывается, биз ач болуп кетсек, тиги сахарым түшүп кетет, анан иштей албай калам деп мындай өзүбүздү алдай береткенбиз да. Мен бир немени окуп калдым, статьяны. Бир бала деген мага баардыгы уже жетти, мен өлөм деп анан кирип комнатасын жаап алган экен, анан бир күн жатат дейт, эртең менен көзүн ачса дагы эле тирүүмүн дейт. Анан 2 күн жатат, анан
экинчи күнү деген уже ойлор келип баштаптыр да. Мен өлбөй калсам, значит муну кылсам болот. Анан үчүнчү күнү болсо бизнес план менен чыгыптыр да. Көрсө ошондо биз чоң глобалдык нерселерди ойлонбой, курсагыбызды эле ойлой берип, биз мындай мелко мыслить калат экенбиз да. Адам ач болгондо баягы таттуу менен жана глютен деп атпайбы, ошолор деген биздин организмде мындай уулап коет экен да. Только ошо тамактын тегерегин эле байлапчы ач болгондо иммунитет өзү менен өзү күрөшүп, баягы жаралар заживление болуп, регенерация болуп, анан даже биз тамактан тышкары башка глобалдык нерселерди ойлоп калат экенбиз. Ошол убакта ач болгон убакта гениалдуу келет турбайбы, ошондо? Ооба. Биздин эмебиз, оюбуз азыркы күнү мындай чак барыш керек, буну мен жолуксам чай ичсем, кофе ичсем ушундай эле болуп калган да. Ач болгондо адам деген чоң глобалдык нерселерди ойлоп алып келет экен да. Эң жакшы. Бул эми баягы Мухаммед пайгамбарыбыз канчанчы кылымда айтылган, ушул Куран жазылып, ушу организмди тазалаш керек, бир жылда бир тазаланса кандай пайдалуу болот деп, ага чейин андан мурда христианствода бар пост кармоо, Ал эми жакында эле мына болгону бир 4-5 жыл мурда Нобель сыйлыгын алды. Ушуну илимий тастыктапчы. Демек, бунун орозонун пайдасы эч жактан бери белгилүү. Мурунтан эле мындан канча бир 14-кылымдан бери уже айтылган, жазылган, көрсөтүлгөн, мунун пайдасы чоң деп. Эми бирок мүмкүнчүлүккө жараша да. Например, төшөктө жаткан, катуу оору менен ооруган адамдар бар, таблеткасын үзбөй иче турган оорулар бар. Алар деген мындай акча берип неме кылыш керек да, акча берип кутулат. Бирок эгер кийин жакшы болуп кетсе, кайра кармап бериш керек болот да. Бул настолько ушу балакатка жеткен адамдан тиги глубокая старостька, терең прям карылыкка чейин парыз болгон нерсе. Значит, парыз болсо бул зыян эмес да. Эми биз эми врачпыз да, анан кийин ошо айымдардын көбү туура түшүнүшсүн, баарына эле орозо кармаганга болобу деген суроо да. Мейли аябай катуу ооруп атса дагы, ошол сизге ушундай суроо. Мага да көп келет ушул. Кош бойлуу элем, эмгизет элем, кармасам болобу. Бизде контингент ушундай да. Ашказан ооруйт, мисалы, ошол эле эндометриоз сиздин гинекология боюнча. Гинекология боюнча. Эндометриоз деген бул түздөн түз боордон көз каранды оору. Бул боор болгондо, значит, биздин организмде шлактар, баягы желчь өт жакшы иштебегенден, боор жакшы иштебегенден бул түздөн түз ошол бүт органга берет, биз таасирин берет, биз болсо чарчай беребиз, уйкубуз келе берет, кофе менен адреналин көтөрүп коюп жүрө беребиз. Бирок бул немеге, эгер биз тамак күндүз жебегенде, оозду ачканда дагы туура тамактансак, 30 күндө бул чоң эле чоң эле жакшы таасирин берет. Эндометриозго сөзсүз түрдө. Эндометриозду мен мындай врач катары мындай жөн эле свечка жазып эле же капельница жазып коюп эле отура бербейм да, мен мындай спектрди кичине чоңойтом. Анын арасынан уккандары, кылгандары кылат, кадимкидей результат көрөм ошондо. Эми кылбагандар, алар любой эле отмазка адам заты таба берет эмеспизби? Боорду тазалаганда эндометриозго дагы мындай УЗИден аябай таптаза болуп калбаса да, клиникалык симптомдор азая түшөт. Ошондой эле туура ооз ачканда биз туура ооз ачып сууну көп ичсек, ичи карын тазаланат. Гормондордун көбү деген бул ошо жоон ичегинин ичинде всасывание деп коет, канга сиңет да. Эгер жоон ичегинин бетин баардыгы шлак менен толуп турган болсо сиңе албайт да, бул жөн эле сыртка чыгып кете берет тамак менен кошо. Ошондон бизде нарушениялар башталат, аял затындачы. Анда сизге мындай суроо. Кайсы ооруларда орозо кармоого болбойт, же кайсы ооруларда орозо кармаса болот деген. Орозо кармабаганга бул мындай ошо онкологиялык оорулар, даражасына жараша глубокая старость деп коет. Или, например, эпилепсиясы бар, бир күндө 4-5 таблетка иче тургандар болсо, ушундай мындай жашоосуна бул таблетканы токтотуп койгондо жашоосуна кыйынчылык алып келет деген оору болсо гана токтотулат. Калган баардыгына даже кош бойлууларды кошуп кармаса болот. Жакшы. Демек, орозо кармоонун сиз врач катары сунуштайсыз, Сунуштайбыз. Детокс катары дагы мындай орозо эмес күндөрү деле
Могу бир күн момундай разгрузка кылыңыз, муну кылыңыз, жана кишечник тазалаңыз деген сунуштар деги эле айтылат айымда. Мисалы анемия деп коелу, оор стадиясы, аны билиш үчүн ошо орозого кирердин алдында кантип даярданыш керек, ошол жөнүндө. Биздики могу кийинки күндөрү, кийинки жылдары айымдар мындай кичине эртерээк ойлонуп баштап атат да. Может, курстар ошого эртерээк байланыштуу чыгып атабы, кичине кыймыл башталды. Бирок көбүнчө эле унутуп калат дагы, анан орозо келген күнү мен ашказаным бар эле, мен тиги язвам бар эле дейт. Ашказандын оорусу деле эгер дары ичип жүрбөгөн болсо кармаса болот. Мен даже бир случай уккам, ушундай ооруй берди дейт да. Бүт баягы ингибиторлорду ичтим дейт, деген ичтим, токтобойт ооруйт дейт. Диета кармадым, анан орозо келип калган экен, эмне болсо ошол деп орозо кармадым дейт. Мына ошондон бери 10 жыл вообще ашказаным кармай элек дейт. То есть буга чейинки ооруганын себебин билбей койду, дарыларды ичти, орозо кармаганда анан кайра жакшы болуп кеткен экен да. Обострение деп коет, сиз вне стадия обострения азыр кым учурда ооруп жатпаса, гастрит язвасы кармаганга болот. Онкологиялык ооруларда да болушу мүмкүн. Онкологиялык оорулардын даражасына жараша жана алып жаткан дарыларына жараша. Инфекционный ооруларда кандай? Жыныстык жолу менен берилүүчү ооруларды бүгүнкү күндө эми көбүнчө 1 же 2 мал антибиотика терапия жазабыз да. Аны мен ооз жаап атканда, ооз ачканда деп айтам. Анткени бирок устазалар капельница алган бул неме эмес деди да, орозону ачпайт деди. Капельница орозо ачат, эгер сен суу сап атасың, чаңкап атасың, бул Кудайдын сыноосу да. Сен ошол чаңкоодон арылыш үчүн внутривенно витамин менен 500 мл суу алып алсаң, ошол зыян дейт. А эгер бул ден соолук менен пайдалуу байланыш болсо, бул орозону ачпайт дейт да. Бирок антибиотикти ичкенден кийин, көп алгандан кийин көп суу ичиш керек да. Ошол көз карандыда мен айтам да, кечкиге орозо чыкканда аласың. Свечаларды жазабыз көбүнчө, свечалар кечинде жатат. Кечинде колдонулчу зат, ал эч кандай зыян бербейт. Зыян да бербейт, орозону дагы ачпайт. Чем 1 ай бул ооруну өрчүштүрүп ийгенден көрө, лучше кечинде дагы болсо дарылап койгон жакшы. Билип туруп оорусуна зыян кылса ошол күнөө болот да, эң биринчи ирет. Эми бул Ден соолук бул аманат да. Ден соолук аманат, анан бул мындай инфекция да. Биздин тамагыбызда, например, стафилококк бар го, ал жылдап жүрө берет. Ал бизге жылдап барып бир оорунун кесепетин алып келет. А инфекция жугуштуу жол менен деген бул 2 жуманын ичинде кыймылдап калбасаң, уже бир процесс берет. Же спайка берет, же трубанын непроходимость берет. Бунда грозный да, бул бат-бат кыймылдаган нерсе. 2 жуманын ичинде ошо дары берип жетишип калышыбыз керек. Ошон үчүн ооз ачканда кыла берет, анын эч зыяны жок. Ошон үчүн орозого кирердин алдында текшерилип коюш керек деп биз врачкалыктары кеңеш беребиз да. Любой ооруну, будь это неврология болсун, энди гастроэнтеролог, гинекология болсун, бүт бардыгын алдын ала, азыр сонун чекап программалар чыкпадыбы, алдын ала чекап жасап, же жок дегенде өзүңдүн ооруган жериңди текшерип туруп, анан орозого дайынданып коюш керек. Бүгүнкү күндө дайындана албай калдым деген уже шылтоо эмес да. 10 жыл мурун айтса да ишенет элем да. Бүгүнкү күндө бүт доступна, бүт бардыгы бар. Кааласаң чекап бар, кааласаң интернетте маалымат бар, кааласаң устазалардын сабактары бар. Уже эртерээк дайынданып койсо болот. Айымдарга, кыз балдарга канча жаштан баштап пайдалуу ден соолугуна, анан канча жашка чейин? Орозо кармаган, Ооба. Орозо кармаган негизи балагат жашка келген эркек кыздын бардыгы эле дейт. Куранда 9 жаштан баштап деп айтылат. Бирок кээ биркилер дагы жана айызы келип баштагандан деп, айызы келип баштагандан баштап орозо кармоого милдеттүү дейт да. Бул биздики менен азыр 11-12 жаштагы кыздар кармап баштайт, жана глубокая старость. Кээ биркилер мен таанып билгендер бар болчу, 96 жашында кармагандар. 97-де кармай албай калдым, картайдым деп кармаган эмес да. То есть баары бир индивидуальный подход керек, Ооба. Жаңылай мына кичине кыздарды айтып кеттиңиз, 9 жашынан баштап же состояниесине жараша да глубокий кармаса боло берет, ушул орозо кандай зыян алып келиши мүмкүн ден соолукка? Зыян алып келиши мүмкүн, эгер мындай неме болсо, организмде бир кандайдыр бир кемтикчиликтер болсо.
Ал биз аны каяктан билебиз? Кайра эле биз деген менталитетибиз ушундай, биз кулап калмайынча эчтеке билбейбиз да. Алдын ала жаңы профосмотрлор деген чыгып атпайбы? Мен, например, мисалы мен кыздарды 7 жаштан баштап 7, 9, 10, 12 жашта чекап кылып тургула деп көп айтам. Чекап дейм, текшерип, орган барбы? Профосмотр, органы барбы? Мага анткени көп келет да, 19-20 жаштагылар маткасы жок болуп калат же дагы бир влагалищеси жабык болуп калат. Ушундайлар менен көп келет. Ошондой болуп калбаш үчүн, турмушка чыккандан кийин ошол проблеманы көрбөш үчүн эмтен эле 7 жашта бир УЗИ кылып койгула дейм. Анан кийин дагы өспүрүм жашта төшү чыгып атабы, маткасы ордуна бекен, яичниктер бар бекен деген анализдерди эртерээк кылып туруш керек. Анан негизи эгер биз туура тамактанып, бардыгын восполнять этип убагында жүрсөк, бизде андай деле кыйынчылык болбойт. Бирок биз билебиз да, бизде андай эмес. Тамагыбыз көбүнчө жаштар көчөдөн жейт. Ошондуктан мындай курсакты тойгуза жеген менен биз качественно тамак жебейбиз. Көп кыздарда азыр анемиясы аз, анан алар бүгүн орозо кармайт, эртең көчөдөн жыгылып калат. Ошо орозоңду кармап эле койчу деп орозону жаманатта калтырат. Мунун баарын алдын ала, эми азыр бизде модно болуп келатат. Кудай буйруса, может, ошого жетебиз деп ойлойм. 1 жылда бир өзгөчө кыздар мындай текшерүүдөн өтүп турат. Орозо келатабы, 3 ай 6 ай мурун эле кан тапшырып кой. Гемоглобиниң аз болсо, ал бир күндө толтурчу нерсе эмес да. 3 ай мурун ичиш керек, 3 ай мурун жок дегенде кан тапшыр, да кайсыл витаминдерди тапшыр, чтобы сен орозого здоровый кирип, ошону кыйналбай өткөндөй. Эми азыр орозонун орто ченине келип калдык. Башталышы эмес, бүтө элек эмес. Бирок кээ бирлер буга чейинки да менин эмемде жазып атышат. Менин ашказаным ооруп атат, чыдатпай атат. Эмне кылайын? Эмне эле күнөө болот го, токтотпойн дейт. Сиз ошого кандай жооп берет элеңиз? Эгер чыдатпай жатса, анда ачууга туура келет. Анда орозону күнөө болбойт. Күнөө болбойт, эми ооруп атса ачкыла деп эле айтылат да. Анткени биз аны чыдаган менен кайра эле өзүбүздүн ден соолугубузга зыян алып келип коюшубуз мүмкүн да. Анан Кудай буйруса азыр дарыланып, кийин кайра кармап берсе болот. Боюнду арыларга, анан эми ушул бир-бирден эле суроо бере берейин, анткени биздин угуучулар бирөө боюнду аар, бирөө токсикоз, бирөө дагы бирдеке. Боюнду арыларга кандай өзгөчөлүгү орозо кармоо? Боюнда бар айымдарга орозо карма багыла деген эмес. Эгер ден соолугуң позволяет, ден соолугуңда бардыгы жакшы болсо, сен ошо ачкачылыкка чыдай ала турган болсоң, жана өзүңө ичиңдеги түйүлдүккө зыян алып келбесең, анда кармасаң болот дейт. Независимо от срока, независимо от срока. Эрте срокто, например, токсикоз болсо кыйналат да, алар кусканда орозосу ачылып кете берет да. Эгер токсикозу жок болсо или ачка жакшынакай жүрөм десе, срок чоңураак болсо, орозо кармай берсе болот. Чем көчөдөн топ апала жегенден көрөк, лучше ачка иммунитетти көтөрүп жүргөн жакшы да. Ал эми азыр мына айттыңыз, токсикоз болгондо аларга болбойбу? Токсикозду мындай бар да, кээ биркилер тамактын жытынан болот, кээ биркилер болсо ачка болгон сайын кыйнала берет. Анан булар эгер ушул жана ооз жапкандан ооз ачканга чейинки убакытта куспай, жакшынакай жүрсө, кармаса болот. Эгер болбой эле окшуп, ачка болгондо деле, ток болгондо деле окшуп кыза берсе, оозун толтура кузса, уже орозосу ачылып калат да. Бирок муну деле токсикоз эмнеден болот? Мен уже канча учетко алып, практикадан көрүп атам. Токсикоз күчтүү болот дайынданбаганда. Кайра эле баягы гемоглобин аз, дефициттер көп болгондо, жана боордо, застой боордо өттө желчь жана зил көп болгондо болот экен да. Анткени зил эмнеден көп болот? Биз бүгүнкү күндө май жебей калды жаштар. Май жебейт, көчөдөн кофе ичет, бул жака барып круассан жейт, ушундай перекус болуп калган. Ашказанга полноценный ысык майлуу тамак түшүш керек. Мээден сигнал барат дагы, ал боорго, боор болсо өткө берет, өт болсо монтип ичинде карат да. Анан бул тамакты обработка кылат, эзилтет, микробторду, гельминттерди өлтүрүп, анан кишечникке кетет. Биздики кофе түшөт, бул мен түшүнбөй калды, бул чайбы, мейли ысык экен деп, акырын сигнал берип, бул минтип эле кыймылдап коет. Минтип эле кыймылдайт. Анан эмне болот? Чаккадагы суун деле коюп койсоң,
көрсөң кумдар отурат эмеспи, бул жакта деле жылчы турат да, баягы билирубиндер отуруп анан 50-60 барганда ташка айланып операция болуп атат. Бул туура эмес тамак жегендиктен, полноценный жебегендиктен жана май жебегендиктен. Анан бул деле тура берет да. Кош бойлуулар бүгүн канча 35 жашта. 25 жылдан бери баягы жылчы турат. Анан эмне болот? Кош бойлуулук келгенде, особенно противоположный пол болгондо эркектин гормондору, тиги аялдын гормону дефицит, эмелери низкий, давлениясы түшөт. Анан бунусу дагы асибе бере берет да. Мен ошо мындай опыт эмес, бирок неме кылып көрдүм. Мындай пациенттерге жазып көрдүм. Боорун заранее тазалап, витамин восполнять эткенде мындай 8 жумага чейин кичине болуп эле өтүп кетти да. Баягы билбей жүрүп болуп калыптыр дегендердики анан кыйналып атат, анан барса өтүндө сладыш дейт, анан өтү мындай эмес, мындай экен дейт, ушундай көп немелер болду да. Алдын ала дайынданып койсо дагы болот. Демек, биз дагы бир жолу ошо биздин оочуларга айтышыбыз керек, эгерде кандайдыр бир проблема болбош үчүн сөзсүз өзүңөрдүн докторуңарга, мына жаңылайымга кайрылгыла деп айтыш керек. Сиз дагы эле айтып атпайсызбы? Азыркы күндө бардык шарттар бар да. Анан жана врачка барганда кымбат болот дейт, бул ал жөн эле Ал дагы өзүнчө бир ресторан медали да. ооба. Мага деле келип мындай көргөм да, мындай бүгүнкү күндө кирпик өстүрүш бул бир приемдон кымбат. Ооба. В зависимости от длины. Тырмак жасаш бул менин приемуман кымбат. Тем более менин запистерим бир жума мурун болсо, аларга бир ай мурун экен. Мен бир жолу педикюрга түшө албай койгом. Анан бияка чейинки чачты карадан ак кылышка это очень большие деньги, көп акча керек болот. Анан бул жакта уже приоритет. Биз ошон үчүн биринчи байлык ден соолук деп ушу 3 жылдан бери айтып келатабыз да, агартуу ишинчи. Биринчи байлык ден соолук. Бул жөн эле илгертен келаткан кыргыздын соонун накыл сөзү, бирок ошонун маанисин жоготуп койгондобуз да, Приоритет бу. Азыр биздики көбүнчө красотага кетип калды да. Эгер жана айтып атпайбы, хочешь выглядеть как J.Lo в 50, начни в 30 депчи, ошондой эле ошол жашка келгенде ошондой бийлегиң келет, ошондой көрүнгүң келсе, анда бүгүнкү күндөн башташ керек. Сырт бүт мындан чаптамай бардыгы түшөт, эгер внутренний жок болсо. Внутренний красота болсо, чын Ден эле. соолук болсо. Анткени мага деле көп келет. Образование болсо. Чачым түшүп атат, мен нарушение менструации, чачым түшүп атат, кожам сухой деп, анан кийин сурап келсең май жебейт да. Мен айтам, сен бетиңе кымбат $100 крем сүйкөгөндөн көрө лучше ичиңе май ичиң керек. Животный жер жей албайсыңбы? Анда хотя бы жанагындай суюк майлар өтүшүң керек. Май кошмоюнча сенин денең сухой боло берет дейм да. Анан бияка сүйкөгөнүң вообще без толку деп. Ошондой эле. Ооба. Биз деле врачтар деле кадимкидей эле бардык сыяктуубуз да, бир убакта илим айтып келген, май жебегиле, азыр болсо жок, май керек экен деп ошону дагы эле айтабыз. Эми өзүбүздүн темага кайрылайлы дагы, жаңылайым. Мынакей токсикоз жөнүндө айттык, эми болсо климакс жөнүндө. Эгерде климакс болуп атса, анда кандай орозо кармаш керек, кандай сунушуңуз бар? Климакс убагындагы айымдарга карама каршы көрсөткүчтөр жок. Алар кармай берсе болот, бирок эске ала кетиш керек. Климакс, предклимакс, климакстын алдында нарушение болот да, гормоналдык. Вот подросток менен предклимактерический периоддогу аялдардын экөөнүн гормональный фону бирдей болот да. Бул жакта дагы ошол кровотечение болот, бул жакта да ошондой симптом, клиника болот. Эгер ошондой эле кровотечение болуп кетип эле же күтүлбөгөн жерден айызы келип калып эле оозу ачылып кетпесе, карама каршылык неме кармабайт деген жыйынтык жок. Кармай берет. Эми болсо мындай суроо. Мен көп жолу угуп калдым ушул эменичи. Этекир убагында орозо кармаганга болбойт деп. Албетте бул эми сизге как врач катары эмес, динге ишенген, ошонун эрежелерин сактаган киши катары суроо. Медициналык көз караштан бул айыз деген бул цикл да. Бул цикл каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мээ программа берип коет, ар бир 30 күн сайын, ар бир 28 күн сайын айыз келе берет. Орозо бир ай созулгандыктан кааласаң да каалабасаң дагы сен ошол айызды көрөсүң. Анан динде болсо неме деп айтылат да, бул баягы кир кандар чыгып, организм неметет депчи, тазаланган убак деп. Ошон үчүн баягы Куранда ыйык нерселерге барбага, кармабагыла дейт. Анан бир устаздар мынтип айтканда,
Кудай бизди аял затка ушунчалык мындай жакшы условиялар түзүп берген, даже эркектерде мындай жок дейт да. Эркектер бүт как положено күнүгө намазга туруп окуш керек. А Кудай болсо ушул 7 күн болсо дагы 10го чейин уктап алсынчы, 9га чейин уктап алсынчы деген бул кичипейилдик деп айткан да. Анан бул мындай тамаша иретинде айтылса деле мен деле ойлойм бул аялдарга берилген бир преимущество, аялдарга берилген бир преимущество. Эң сонун мен бул ушундай биринчи угушум. Хотя өтө деле азыркы күндө мына жаз маалында өтө кыйынчылык туудурбайт, Анан эми мындай дагы бир жакшы суроо. Бүгүнкү күндүн убагы бизде болот го бир өзүнчө мода сыяктуучу. Кайсы кафе барбасаң ифтар. Анан бир айым айтып калды. Мен мындан чыгып алып дагы экөөнө барам деди. Анан ушул боюнча сиздин оюңуз анан тамактанууга өтөлү. Негизи илгери сиз айтып кеткендей пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын убагында бир эле финик менен оза чыккан убак болгон экен да. Даже ошо бир курма менен эле бир-эки мындай курма менен оза чыккан экен. Анан ал жакта ошо бүт баардык витаминдер жетиштүү. Күнүнө 7 финик жесең, сен күнүмдүк витаминди алдың деп айтат экен. Биз бүгүнкү күндө ысырапчылык кылып атабыз. Баягы ашказаның мынтип Кудай деле жардам берип атат да, 11 ай бою биз муну чоюп салдык. Бир айда биз аны мынтип кичирейтебиз да. Соответственно, биз арыктайбыз, ашказаныбыз кичирейет, кичине тамак жесең эле тоет. Биз аны кайра оза чыкканда резко чоюп салабыз да. Анан баягы любой медицинада деле баягы стремительный роды деле нехорошо, например, бат төрөгөн. Бул деле мындай турган ашказанды сразу тамакка чоюп салган, бул ашказанга аябай күч келет, стенкаларына ал сиңире албай кыйналат да. Анан кийин биз оза чыкканда биз эмне кылабыз? Күндүз жебеген тамактын баарын дайындап алабыз да, кола, кофелердин баарын дайындап, анан ошо менен оза чабыз. Жок, на самом деле бул тазалана турган ай. Мен ойлоп койдум, ошол жанагы боорду тазалай турган чөптөрүңдү ушул айда ичип, биз күндүз нагрузка кылбай элебиз да, боорду тазалай турган витаминдерди ошого ичип, бир айда болсо, баягы зависимость болуп калды го кофеденчи баарыбыздыкы. Бир ай болсо дагы кофеден кичине алыстап, анткени биз аны менен чогуу витаминдерди кетирип атабыз да. Витаминдерибизди кетиребиз. Бир ай болсо дагы ошо туура тамактануу, туура сууну көбүрөөк ичкенге, тиги эмне эле ашказанды чойбогонго үйрөнүп алышыбыз керек деп ойлойм да. Мындай биздики азыр ифтаритет деген кичине туура эмес, ысырапчылык алып келип атат. Мен да сизге кошулуп коеюн, анда биринчи иретте көп тамак жөө бул күнөө. Өзүңдүн соолугуңа зыян келтиресиң, Анда сиз айтып бересизби, өзүңүз кантип оозуңузду ачасыз, кантип оозду жабасыз? Келиңиз ушундай башкалар жөнүндө эмес, өзүбүз жөнүндө баштайлы. Мен көпчүлүк учурда ушул Рамазан айында көчөдө болуп калып атам. Мен азыр тиги пациенттер менен чыгып жумуштардын эметин жолдо болуп калам же үйдө эле болом. Анан максимально аракет кылып атам кофе ичпегенге. Коланы биз да үй бүлө менен мурун эле токтотуп койгонбуз. Газировка ичпегенге, баягы күнүмдүк эле үйгө жасалган тамак, аны обязательно мен сөзсүз түрдө салат кошом. Салат жасап жетишпесем дагы мен жана чимчилерди банка кылып холодильникке коюп коем, обязательно ошону кошуп жейм да. Анткени биз күндө суу ичпей, салат жебей ич катууга алып келиши мүмкүн. Тамакты биз менен үйдөгү тамак эле, коюу, плов болобу эмне болобу, жанына чимчи коюш үчүн мен клетчатка алып атам да. Анан кофе ичпегенге аракет кылып атам эртең менен кечинде, анткени ал функциясы баягы денедеги сууну чыгарып берет. Мен денеден чаңкый берем, денем кургай берет да. Ошондуктан чай, кофеден алысыраак болуп атам. Анан баягы күнүмдүк эле тамак, кыргыздыкындай дейм да, атайын дайынданбай элем да. Бирок обязательно чтоб эт болсун, углевод дагы болсун, анан салатты өзгөчө кошуп атам. Ошо зыяндуулугу да көп жегендин тамакты, аябай көп тамак жеп алып, эт эмелер жеп алып, таттуу жеп алып, анан жатканда кыйналат да адам, Жаңылайм, эмчекте баласы, алар кандай орозодо? Алардын ден соолугу кандай болот? Кармаса болотпу деген. Болобу. Эгер немеде баласы жалаң гана сүт эмбей тамак жеп калган болсо, бизде прикорм 6 айдан башталат да. 6 айдан өткөн баласы болсо кармаса болот дейт.
Анткени ал күндүз бир эле жолу эмгиз коюп калган тамак берип кармап турса болот экен да. Бирок биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө андан эртерээк деле балдарын 3 ай, 4 ай, 2 айдан баштап эле кармап атат. Мында качество молока, сүттүн баалуулугуна, касиетине эч кандай зыян келбейт. Баягы жирность ошол эле бойдон калат, проценти ошол менен эле калат. Бирок единственное количество кичине азайышы мүмкүн. Анткени ал деген биздин кандан барып анан сүт чыгат да. Канга биз суу беришибиз керек. Аны күндүз суу бербегенге баягындай напал аябай толбойт. Кечинде ооз ачканда кайра баягы суупулар толгондо кайра ордуна келет, анда жашынакай эмгизе берет. Күндүз азыр тем более күн өтө деле узун эмес. Баласы тамак жеп калган болсо же күндүз өзү кыйналбагандай болсо кармаса болот. Бирок кайра эле биздин аялдар төрөттөн кийин таштап салат да. Кээбиркилер келет да, 6 айында мен аябай чачым түшүп атат, мынтип атат. Мо витамин мен сага жазбадым беле, эчтеме десем, жок дейт. Төрөгөндөн таштап салышат да. Жок, төрөгөндө мен айтам да, мына 0 граммдан балаң 3,5 килограммга чейин чоңойду. Эми бул балаң биз единственный өмүр бою 1 жылы 3 эсе чоңоет. Мына 3 килограммдан 9 же 12 килограмм болот, бою 80 сантиметрге чейин 20 сантиметр. Калган бир дагы жашында адамзаты мынчалык өспөйт да, кошпойт. Эми кошушу мүмкүн, бирок бою өспөйт. Анан ошондо сен 3 килограммдан 9 килограммга чейин азыр балаң чоңоюп атат, ошончо витамин берип атасың, сен кайра таштап салдың дейм да. Ошон үчүн анан 6 айга барып баягы бүт запастар кеткенде чачы түшүп, кожосу сухой болуп, анан тиши сынгандары ошондон болот. Муну кайра эле төрөттөн кийин дагы баягы профилактиканы таштабаш керек. Сөзсүз келип текшерилип туруш керек, өзүнүн гинекологуна барып, көрүнүп туруш керек. Гемоглобин деген аябай бүгүн 140 болот, бир айдан карасаң 100га түшүп калат да. Аябай бул баягы тамактанган менен бала чоңойгон сайын да потребность көп да. Бүгүн 10 сураса, эртең 20 сурайт. Сөзсүз түрдө хотя бы минимум, базовый жана канды, төрөттөн кийин мазок, бир сыйра УЗИден өтүү, төрөттөн кийин калкан бездин щитовидный железанын гормонун текшерип коюш, бул аябай эле доступный, жөнөкөй эле нерсе. Көп анализдер эле бекер ошол эле поликлиникаларда турган жерде жасалат эмеспи? Ошон үчүн баягы мүмкүнчүлүк бар. Каалоосу эле керек да, ошогочу. Каалоосу эле. Болуптур, гормондор жасалбаса да, башка анализдер, ошол эле общий анализ крови, мазок бүт поликлиникада бар эмеспи? Анан суунун ролу бул жердечи. Канча суу ичиш керек, орозо кармаган айымдар, ошол эле эмчек эмизген. Бул жакта суунун нормативи өзүнүн весин 30га көбөйтөт да. Например, 60 килограмм болсо 30га көбөйтөт, 1800 күнүнө ичиш керек. Анан бирок биз деген орозонун убагында анча ичип жетишпей калабыз да. Аны ошону толтурушум керек деп түнү менен ичип чыкканда болбойт. Анткени бул бөйрөккө лишний раз нагрузка болот жана эртеси күнү шишиктерди берет да. Жок дегенде минимум 1 литр ичиш керек. Баягы ооз ачканда чай, кофелерди эмес, стакандап суу ичип, ары бери басып жатканча ичип, эртең менен дагы ошо суунан ичип, анан кийин тамак жеген жакшы да. Тамактын үстүнөн жесе дүпүйүп мындай сиңиши кыйын болуп калат. Эгер тамакка чейин ичип алса, анда жеңилирээк өтөт. Жок дегенде минимум 1 литр. Ооз ачканда биринчи суу менен ачылат, ошол деле бекер эмес да. Суу менен ачылат, бирок преимущественно эгер сенде финик менен суу турса, финик менен ач дейт да. Финиктен көп болсо бирди экини жейсиң, артынан 1 стакан суу ичесиң. Финик жок болсо, кадимки өрүк менен ачса болобу? Ошол эле баткен өрүктөр бизде өскөн. Эгер мындай мисалы жолдо баратып, жаңда эчтеке жок болсо, любой нерсе менен ача бересиң. Главное, аябай суу болуш керек. Эми бүгүнкү күндө суу деле доступно да. Любой мындай кичекейлери деле бар, сумкаңа салып койсоң деле болот. Анан главный үйгө жеткенче деп 1 саат кечиктирбей, неме кылыш керек, колуңдагы бар нерсе менен ача бериш керек. Жаңылайм, бизде медицинада көп медицинада 90% айымдар иштейт да. Түнкү сменада иштешет. Алар кандай кармашат орозону? Кандай кармаш керек? Ден соолугуна зыян болбош үчүн. Негизи эле аял заты үчүн түнкү уйку аябай важный экен. Аябай керектүү нерсе экен. Анткени гормон баягы замещение, гормон алмашкандын бардыгы түнкү учурда жүрөт экен да. Түнкү 11ден саат 1-2-лерге чейин.
ошол убакта уйкунун жоктугунан баягы гормондордогу батли неметип берет, гормон алмашпайт, аял бат чарчайт, баягы өзүнүн возрастынан улуураак көрүнөт экен да. Ошон үчүн түнкү уйку обязательно аябай керектүү нерсе. Бирок эми тилекке каршы биз анте албайбыз. Медиктер өзгөчө, мен деле роддомдо иштегем. Аны унутуп каласың, эл чуркайсың, эртең менен тиги кечинде куйган чайыңды эртең менен таң камал муздак ичесиң да. Неме кылат, кадимкидей эле эгер кечки смена болсо тамагын көтөрө барат же ош жактан биргеликке жасап ооз ачат, эртең менен кайра клиникадан эле ооз жабат. Бирок күндүз сөзсүз эс алганы жакшы, анткени булар энергиясынын баардыгын түндө больницадан кетирип коет да. Эгерде мен ошо эстеген боюнча суроолорду бере берейин. Ушул ороз айында күтүүсүздөн пландалбаган боюнда болуп калды. Медицинский показаниялар боюнча аны алып баягы кандай десем, кош бойлуулукту узарта албайт. Анда эмне кылыш керек? Демек, эгер бул кош бойлуулук эненин ден соолугуна зыян алып келет деген учурда, анда прерывание по медицинским показаниям, анда бойдон алдырыш керек болот. Орозого карабай, эмеге карабай, биринчи иретте ден соолук үчүн, Орозого карабайт. Анткени бул жакта мындай да, мага жакында эле ушундай учур болду. Мындан 3 жыл мурун операция жол менен төрөгөн экен. Азыркы пландаган кош бойлуулугу именно ошо рубецтин үстүнө жармашып калган экен. Мында биз күтө албайбыз да. Любой момент кровотечение бериш мүмкүн, любой момент приращение деп коет, баягы маткага мынтип кирип кетиш мүмкүн. Бул жак уже неотложное состояние да. Шеечный болуп калса, анда азыр дагы мындай гистероскоп, лапароскоп деген аппараттар болуп, жеңилдеп калбады. Мурун андай беременностьтер сразу матка менен убий алып салчу да. Мындай учурда Кудай өзү күбө болот. Аялдын ден соолугуна зыян алып келген учурда анда прерывание кылыш керек болот. Аны по медицина, по показания менен да, бул жөн эле каалап туруп барып кылып салган жок да. Бул беременность болбосун, любой эле оору, эгер аялдын ден соолугуна мындай көп чоң зыян келтирип кое турган болсо, анда эчтекеге карабай үзүш керек болот да, кийин кайра кармап берет. Кандай белгилер болсо орозону токтотуш керек айымга? Ден соолугунда кандайдыр бир белги болсо? Эгер бул хроникалык бир оорулар болсо, балким острый деле, хроника, кандай белги болсо ден соолугуна? Мисалы, гастрити же язвасы катуу ичим бурап оорутса, ачыш керек. Балким аппендицит болуп калды, балким бөйрөгүндө таш болуп калды. Бул это неотложное состояние. Муну операция кылбаса перитонит болуп кетет, бөйрөк болсо аябай даже чоң кишилер ыйлай тургандай оору берет да. Бул жерде чыдап кереги жок, Чыдап кереги жок. Мында уже жашоону сакташ керек болуп калат. Ошону айтышыбыз керек. Чынында эле, жана сиз айтпадыңызбы, кровотечение болуп атса, жок мен орозодомун, мен врачка барбайм деген. Анан гинекологиялык жактан бул кровотечение болсо, выкидыш болсо, мындай нерселерди күтүп кереги жок. Мында уже неотложный медицина деп коет. Орозого карабай, күн түнгө карабай немеге барыш керек. Орозосу ачылат дагы доктурга барыш керек. Бар эмеспи бизде чала молдо дин бузат депчи. Анан бар орозо кармап атат, мен да кармашым керек деген принципти туура келбейт баарына ден соолукта. Мен ар ким өзүнүн ден соолугунун абалына карап иш кылыш керек. Ден соолугу уруксат берсе кармайт, ден соолугу уруксат бербесе, мисалы бар да, ачка көп жүргөндөн деле гемоглобин аз болуп, давлениеси түшүп кетип, баш айланып кулап кала берет. Кулап калган учурда деле орозо ачыла берет. Чем ушинтип орозону кыйнап улам ачып бузуп жаап кыла бергенден көрөк, бир жашынакай дарыланып отурун, анан кийин кармай бериш керек да. Мага ошо орозонун неси жагат, баягы өзүн тамак ичүү, кандай десем, тартибин өзүнчө бир ырастап койгондугу, азыраак ичип, өзүңдүн ден соолугуңду тазалап организмиңди. Жал мен сизди бир качан көрдүм окшойт, бир 3-4 ай мурда көргөм. Азыр орозо убагында жакшынакай болуп ачылып калыптырсыз. Ошондой эле бардык айымдарга ошондой
таасир тийгизет. ооба, тазаланат. Жок дегенде бетке бооруң таза болсо бетиңде сепкилдери, пятнолор азалат. Бизге ал деген мындай жарык болуп көрүнөт да. Жакында тиги интернеттен көрүп калдым, бир жаш кыздар тоогор ачыптыр. Анан бир кыз тим эле аябай кыйналып атат да. Тоого чыкканда терлейт да, тер чыгат. Анан сиз ушундай кандайча карайт элеңиз? Спорт залга барганга болобу? Ушундай көнбөгөн физический нагрузка жасаганга болобу? Ушул боюнча врач катары. Бул жактан жалгыз эле тер чыккан бул чет эле. Ал жакта деген канча бир метр деңиз деңгээлинен бийик да. Биз жашап аткан деңгээлден дагы бийик да. Жакта гипоксия деп коет. Эме аба кысылгандыктан мээге кан жетпей калышы мүмкүн, же кан коюланып кетиши мүмкүн. Атайын жана туристтер, альпинисттер деген тоого бүгүн захотел чыкпайт да, алар жылдап дайынданат. Ошол тоого чыккан жана спорт залга деле барса, мондай немелер бар. Беговая дорожка, именно тепкич бар. Анан ошону ордуна коюп коет да, жазылып турат гора деп, тоого чыгып бараткандай шаг менен дайынданышат. Ден соолугун бир жыл каратат. Мен мыяка чыксам варикозум жарылып кетпейби, тромб жок бекен, каным коюу эмес бекен, давлением жакшы бекен. Бир жыл мурун алдын алат, жана алар өздөрү менен чыкканда аптечкасын ала чыгат. Ал жакта деген баягы эмеге кислород совсем башка, аябай тыгыз. Анан кийин терден тышкары эле бул жака спецподготовка менен чыгыш керек да. Жок дегенде гемоглобинин текшерип дегенде, жок дегенде давлениясын текшертип, анан дайынданып, бир 2-3 ай дайынданып анан чыгат. Орозодо тем более. Орозодо жаштыкка салып чыга бериши мүмкүн, бирок бир топ эле организмге неме келтирип кыйналып калат. Жаңылайм, кайсы ооруларда орозо кармабаш керек, а кайсы ооруларда сиз сунуштайсыз, жардам берет? Жана эндометриоз жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ошол сунуштаймын депчи. Эндометриозда сөзсүз. Анткени печень боорубуз тазаланса, бүт организм тазаланат. Ошон үчүн биз баягы орозодон кийин кадимкидей прилив энергия, прям иштегим келип калат, ошондой сезилет гинекологиялык жактан. Анан кармаганга болбойт дегенде бул скорее сахарный диабетке тиешелүү болуш керек. Анткени алар деген өзгөчө инсулин алгандар, биринчи типтегилерге эме болот. Алар көпкө ачка жүрө албайт. Антпесе сахар ылдый түшүп кетип, комага түшүп калышы мүмкүн да. Ошолорго категорически болбойт болуш керек. А так сунуштаганга кимге биринчи очередь бул эми Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кармайбыз. Анан экинчи ошо эндометриозго, бүгүнкү күндө ожирение көп. Ашыкча салмак, кош бойлуулар деле, жаш кыздар деле ашыкча салмак менен көп. Ошолор жана ооз ачканда дагы мындай туура тамактанганга өтө көңүл бөлүш керек да. То бир айда 5 килограмм таштолуп туруп, ооз ачылгандан кийин 15 чогултуп албагандай. Дагы кайсыл ооруларга? Жана эпилепсиясы барларга көп неме кылат. Айттык аны. Дагы калгандарына мындай хроникалык оорулар болсо, хронический неме деле жок. Стадия обострения азыркы учурда ооруп жатпаса, то есть кармай берсе болот. Анан бул жерден кошумча мен да айтып кетейин, эстеп айтып атам да. Мен орозо убагында мынча килограмм арыктадым деп айтышат да. Анан кийин мен ошондо ойлойм да, бул негизги эмес да, бул арыктоо дегенчи. Дагы кандай эмеси бар ошо? Негизги максаты ошол мындай да, турмуштук күнүмдүк жашоодон токтоп, аларды токтото туруп, ойлонуп, мен эмнеге баратам, кандай жашоо мени алда күтүп атат деп, анан көбүрөөк Куран окуганга, тамак жеген убакта биз Куран окуганга негиз кетишибиз керек да, мындай руханий жашообузду дагы азыктандырганга. Биз болсо бүгүнкү модно болуп калды. Кээ биркилер арыкташ үчүн кармайт, бирок анда толк жок, аз болот. Сиз азыр айтып кеттиңиз, ошо руханий тазалануу үчүн деп. Ал да чоң байлык да. Ички дүйнөң таза болсо, көңүлүң ток болсо, оорулар да азаят да. Номер 1. Эң бир любой ооруда, онкология болсунбу, баш оору болсунбу, стресс биринчи орунда турат. Стресс эмнеге алып келет? Аягында депрессияга алып келет. Депрессия деген мындай неме да,
жан дүйнөң тынч эмес да. Жан дүйнөң тынч эмес, ар кайсысын ойлойсуң, жашоо серый, жашагың келбейт, аябай нервозный оорулар деле эмнеден болот? Кечке ошо бир проблеманы кайра неметип жүрүп, бул моралдык оору анан физикалык ооруга берет да. Бир номер один бул биринчи ошо неме көңүлүбүздү, оюбузду, жан дүйнөбүздү тазалашыбыз керек. Анан кийин менде деле көп болот да мындай угроза боло берет жай келиндерчи, анан кийин мен буну берем, тигини берем, анан аягында айтам. Анан карасаң өзү же күйөөсүнө жинденип аткан, же кайненесине жинденип аткан. Анан мен айтам, мен сага 1000 дары бербейин, сен пока бул жакты келтирип, аларды жыйыштырып, мага преимущество ушул балам, мен ушул неметем деп бир оюңду тынчтандырмайынча результат болбойт дейм да. Анан кийин сен ушинтип аларга нервтенип атып, балаңа дагы ушундай доо кетиресиң дейм. Ал ошол сен переживать эткен эмоцияны, ошол эле эмоцияңдын дофамин чыгарса, дофамин, адреналин чыгарса, адреналин, ошондой гормондорду балаң көп ала берет дедим. Анан кийин төрөлгөндө балам ыйлак, балам мындай деп таң калбагын десем, анан кичине мындай ойлонуп калышат да. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Жаңылай, мына азыркы күндө көп информация, маалыматтын көбү мына телефондон келет, башка гаджеттардан келет. Ошого кандай бир кеңеш берет элеңиз? Кандайча ал ден соолугуна кандай таасир тийгизет, канча убакыт болуш керек, деги эле ден соолугуна кандай, аялдын ден соолугуна кандай таасир берет? Биз буну баарыбыз зыян дей беребиз, бирок бул жок жашоо болбой калды уже. Любой нерсени точкадан баштап чоң жумушка чейин ушу телефон аркылуу эле бүтүп калды. Мурун илгери 2 саат 3 саат жол барганда азыр 2 мүнөттө эле мен чечип калдык. Неге 10 мүнөт дейт, негизи 10-15 мүнөттөн ашпаш керек дейт. Бирок бул дагы биздин жашоодо мындай жашообузга дал келбей жаткат да. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Коргонобуз. Защитный очкилерди тагынабыз, азыраак көргөнгө аракет кылабыз. Анан бул телефонду ким кандай колдонот? Бирөөлөр болсо кредитке алып турум деле телефон алат. Зачем, эгер акчаң жок болсо, карыз болуп телефон, кымбат телефон алыш керек? Ушул эле телефон менен берки арзан смартфондорду эле кыла берет жумушту. Кээбиркилерine необходимость, вот жумушка керек деп. Анан кийин көбүнчөсү биздики күндө депрессияга, жаштар депрессия болуп атканы бул инстаграмдагы кооз жашоону көрүп алат дагы өмүрүндө андай болуп аткан, болбой жатканына депрессияга түшө берет. Тигил деген биринчи баласын төрөгөндөн кийин эле сразу арыктап кетип, путешествовать этип жүрөт. Мен болсо айылда мынтип отурам семирип деген ойлор кетет. Инстаграмда, интернеттеги эми бул жакшы нерсе, мүмкүнчүлүк көп. Эгер аны туура пайдалансаң, туура багытка жиберсең, пайдасы көп. А эгер туура эмес жакка кирсең, анда кайра зыяны көп. Бул уже биздин жашообуздун роскошь эмес, это необходимость болуп калды. Машина экөө биригип. Бул жок уже жашоо болбой калды. Жашоо, бизнестин баардыгы телефон аркылуу жүрөт. Бирок умеренно колдоно билиш керек. Ооба, өтө чоң зыян алып келиши мүмкүн. Туура эмес колдонсо, тамак сыяктуу эле көп жеп алса, телефонду да зыяны көп. Анан кээде мынтип неме болушат да, кош бойлуу кезинде мен УЗИге түшпөйм, это луч дешет да. А мен айтам да, сен ошол лучту күнүгө көтөрүп жүрөсүң депчи. Ушундай бир немелер болгон. Кош бойлуулукка жаңы болгондо тиги УЗИге түшпөй, анан кийин внематочный болуп, же кайра бир кандайдыр бир майып болуп калган учурлар да болгон да. Ошондуктан кичине мындай немени плюс-минусту теңдей жүрүш керек. Эми биз ошо телефон жөнүндө сүйлөшүп калдык. Азыр зыяндуу, мисалы ошол эле тамеки, же болбосо азыр жаштар арасында мода болуп баратат, жана электронный сигареты дейт. Дагы эмнелер ушулар жөнүндө айтып кетсеңиз, кандайча зыян кылат ден соолукка? Бул немеге
азыркы зыян алып келген боюнча тамеки менен алкоголь эң акыркы эле орунда калды болуш керек. Тукумсуздук боюнча азыр насыбай насыбай алып келип атат. Жана аны ким колдонот? Аны 90-догу чал колдонбойт да. 25 жаштагы, жаш кезинен баштайт дагы 25 менен 35 жаштын ортосундагы эркектер тукумсуздуу болуп атат. Анан баягы факторлор сураштыра келгенде эле көбүнчөсү ошо насыбай чеккендер экен. Жанагы Айкос, Вайп деген бул электрондук тамекилердин бардыгы бир тамекиден дагы канча 5 точно унутуп калдым, бир 5 тамекинин никотинин неметет экен да. Мындай пространствода отуруп чеге бересиң, дымы көрүнбөйт, жыты жок дегени менен бул бир Айкос бул 5 тамекиге барабар. Бул еще больше. Анан кальянды деле, ой, бул деген укмуш сонун дейт. Кальяндын деле бүгүнкү күндө немеси табылган. Зыяндыгы табылган. Бул да канча бир кальян чеккениң бул бир пачка 20 штук тамеки чеккенге барабар деп. Уйку кандай ролду ойнойт айымдарга? Мына таң атпай турат, ошондо укташ керекпи кошумча? Дегеле илим менен тастыкталыптыр. Айымдар эркектерге караганда саатын эсимде жок. 1 саат, 2 саатта көрө укташ керек депчи. Ал эми орозо убагында сиз врач катары Орозо убагында болгондо негизи айымдардын ден соолугу үчүн гормоналдык өзгөрүүлөр болуу үчүн, гормоналдык жана даже айыстын гормоналдык системасы үчүн түнкү уйку бул өтө эле керек нерсе. Бирок бул 10-дон 2-ге чейинки убакыттагы да эң негизгиси. Биз бүгүн канчада 7-де ооз ачып атабыз, 8-те 8:30-9-та намаздар окулуп бүтүп калып атат. Эртең менен 5-те туруп ооз жапсаң деле сен 8 саат уктап атпайсыңбы? Bundan uykudan hiç kanay nemes yok. Единственное вот жайында болду, 9-да ооз ачып, 3-тө ооз жаап аткан убак болду. Анда деле 5-6 саат уктайт. Анда уже күндүз уктап алсын дейт. Анда күндүз уктап алсын дейт. Асырга чейинки убакта да. Азыркыдын уктап кереги жок. Наоборот, эртең менен туруп ооз жапканча эле 6 болот. 6-дан кичине өтүп болот дагы. Кайра тамы жатып алсаң да аш кылсаң дүпүп сиңбей калат да. Андан көрөк эрте туруп жумуштарың бүтүрүп алып түшкүдөн уйкуң келсе түштө бир уктап алып анан кете бересиң. Любой уйкуну түшкө чейин укташ керек да, асырга чейин. Орозо убагында баняга барган болбойт, жуунганга болбойт дегенчи. Буга кандай карайсыз? Жок, болот. Айымдарга. Болот. Айымдарга единственное мен негизи өзүм мындай общественный жерлерде көп чактыра бербейм да. Мындай баары бир инфекция жууп калат, грибок эң жөнөкөй дегенде бул грибок жууп калат деп мен өзүмдүн ичимде бир жийиркеничим бар да. Анан негизи сууга түшсө болот, ваннага түшсө болот, душка түшсө болот, баняга түшсө болот. Негизи мындай баш менен чүңкүгөн болбойт дейт. Анткени ал жактан кулак мурундан суу кирип кетип, жутуп алсаң орозоң ачылып кетиши мүмкүн дейт. Так андан немеси жок. Кадимкидей эле жууна бересиң. Бирок баняга көп париться эткенде баягы денеден суунун бардыгы чыгып, көбүрөөк суусап калышы мүмкүн, кыйналып калышы мүмкүн. Сиз ошо больницада иштеп атасыз, мен деле ошондо иштеп атам. Негидир ушул убакта пациенттер аябай аз келип калат. Орозо убагындачы кайрылуу аз болуп калат. Ошол айымдар лаборатория анализ тапшырган зыян, күнөө деп айтылат. Буга кандай карайсыз? Жок, бүгүнкү күндө устаздар деле, устазалар деле фатва чыгарган. Бул кан тапшыруу, укол саюу орозону ачпайт деп. Анткени кан алганда кайра эле, эгер сен кан алгандан башың айланып кулап кала турган болсо, значит, муну эртерээк ойлоп коюш керек эле да. Негизи ошо обследованиянын бардыгын деле, лечениянын баарын деле орозого чейин кылган жакшы да. Бирок эгер именно ушул күнгө тапшыра турган анализ орозого туш келип атса, бул кан алган орозону ачпайт деди. Главное ошо кан алгандан кийин өзүң эс үчүң жоголуп, башың айланбаш керек, кулап калбашың керек. 6 саат ач болуп атпайбызбы? Биз деле берки анализдер жазганда алар канча 8-9-та тамак жейт, эртең менен 7-те тапшырат да. 6 сааттан кийин, 6-7 сааттан кийин анализ тапшыра берсе болот. Орозо лабораториялар деле мен билгени орозо убакта алар подстраиваются. Баягы 2-ге чейин иштегендер 4-кө чейин иштеп калат.
6 саат өткөндөн кийин алып жатат, алып тапшыра берсе болот, ал орозону ачпайт. Рахмат. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, эгерде сурооңуздар болсо, уялбай жазыңыздар. Жаңылайым өзү жооп берет. Жаңылайымды каяктан табабыз десеңиздер, Авиценна клиникасында прием жасайт. Жаңылайым активдүү өзүнүн ибадатын аткарып келет. Дайыма ушу өзүнүн Инстаграм баракчасындабы, мына биздин каналга канча жолу келип атат. Эч бир мен өзүм врачтар биз баарыбыз эле билгенибизди айтып бергибиз келет, ар дайым. Сиз болсо ошо билгениңизди аябай Инстаграмдан да бардык жерден активдүү айтат экенсиздер. Биз бул жерге Инстаграм баракчанын шилтемесин, ссылкасын салып коебуз, көрүңүздөр. Сиз Жаңылайым өзүңүздүн алтын кеңешиңизди айтып кетсеңиз айымдарга. Ушу орозо убагында кандай ден соолукту сакташ керек боюнча? Чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Ошол ден соолук темасын көтөрүп, жаштардан кем калышпай, аларга дагы наоборот позитив мисал берип иштеп келе жатасыз. Ушул сиздин подкасттан канча бир адам көрүп, жакшы бир жооп алса, өзүнүн маселесин чече алса, Кудай сизге ошончолук собун берсин. Ошондой эле урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарды ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бул ай былтыркы айдан дагы жакшы өтсүн, ойдогудай өтсүн. Ошондой эле жылдан жылга биз өсүп атабыз, акылыбыз, акыл деңгээлибиз да өсүп атат, жашоого приоритеттер да өсүп атат. Бул каналдын атындагыдай эле биринчи приоритет ден соолукка койгула. Өзүңөр болобу, балдарыңар болобу, кыз болобу, картаң, улгайган адамдар болобу, биринчи ден соолук болсо күлкү болот, ден соолук болсо сулуулук болот, ден соолук болсо маанай болот да. Ошондой эле анан калгандары максатка жетебиз, путешествияга барабыз, калган бар. Анан өзүңдүн бутуң сыздап ооруп туруп, анан Мальдивада жүргөндүн рахаты жок болуп калат. Ошон үчүн любой проблеманы убактысы менен, немистерди жаман көрөбүз, бирок ошол немистердей подход менен ден соолукка подход кылалы. Мен ооруп калбаш үчүн деп больницага баралы, чем ооруп калгандан көрө. Ошо приоритетти туура коелу, алдыңкыга ден соолукту коелу, убагында текшерилип, убагында дарыланып, любой жизненный обстоятельствага, орозо болобу, эртең перелет болобу, биздин организм даяр болгондой болуп жүрсүн. Рахмат. Мына келе жаткан айымдардын майрамы келе атат, 8 март. Эгерде ойлонуп атсаңыз, жакындарыңызга эмне белек кылам десеңиз, биринчи иретте ден соолукка белек кылыңыз, ден соолугуна. Анын үчүн Авиценна клиникасында чекап деп айтылат. Мурда профосмотр деп айтылчу, ошол чекаптын түрлөрү бар. Ошондон белек кылыңыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сизге биринчи байлык ден соолук болсун. Рахмат көңүл бурганыңызга.